Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Адам, ойлон бүгүн, эртең дагы. Жашоодо жаралуу бар, жоголуу бар. Талашып, тардык кылып көз артпагын. Эстеп көр, элге калар эминен бар. Ала кушту атынан атоо керек. Адамсыңды адамча жашоо керек. Жакшы турмуш өзү эле келе койбой, жан жүрөгү төңкөрүш жасоо керек. Андемесе адабият майданын айдыңында Айтматовдун чыгармасы «Бүт жылдыз» демекчи, мен бүгүн сиздерге Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармаларынан турган саламдашууну арнаймын. Саламдашуу. Ассалому алейкум, агайын туугандар, арбаңыздар, эжелер, агалар, инилер, сиңдилер. Бүгүн биз аябай жол жүрдүк. Жол жүрсөк да мол жүрдүк. Жолдон кылым карытар бир күндө окуп, кыяматтан качып, ак баранын көз жашын көрүп, таш жайнарга жеткирбей качтык. Тамагыбыз кургап, бото көз булактан кана иштик. Түнкү мемиреген жайкы салкын абада, саманчынын жолун көрүп, таң эрте батыштан чыгыштан батышты көздөй, тынымсыз жүрүп турган поездге чыктык. Көз талдырган Казакстандын мейкин талааларын аралап, поездден түшүп, жаныбарым гүл сарыга миндик. Алдыбыздагы асма көпүрөдөн өтүп, Кызыл Алмадан тое жеп, Бугенеге жолуктук. Бугене бизди ак кемеге салып койду. Андан деңиз бойлой жоткон ала дөбөткө жолугуп, айым балык менен сүйлөштүк. Алыстан кулагыбыз Райма Лаба менен Бегимайдын үнүн угуп, алардын армандуу махабатына ортоктош болдук. Жүрөгүбүз сыздап, көзүбүзгө жаш алдык. Жакшылык үчүн ошол күнү кадыр түн тостук. Аңгыча эрте келген турналарга кыйкырып жаткан Султанмуратка жолуктук. Андан ары бала окутам деп жүргөн Дүйшөнгө, тезек терип жүргөн Алтынайга кезиктик. Бизди чочутуп жиберген Сейиттин «Жамиля, кетпе! Жамиля, Жамиля!» деген сөзү болду. Ошентип экөөнүн таза махабатына ак тилектер айтып, байсалдуу сапарына жакшылык тиледик. Баарыңыздарга айтарым, толгонай энедей улуулукту, Казангаптай адамгерчиликти, Алтынайдай жогорку билимди, Бегимайдай сулуулукту, Танабайдай ак ниеттүүлүктү, ак кемедей актыкты, Жамиля менен Даниярдын сүйүүсүндөй таза махабатты каалап кетем. Анда саламатта болгула, кийинки жолугушканча сак саламатта болуңуздар.